Учурдагы Россия менен Украинанын ортосундагы согуштук жаңжал бул баалуулуктар согушу. Баалуулуктар деген украиналыктар өздөрүнүн эркиндигин, эгемендигин, территориалдык бүтүндүгүн коргоого эрки жеткен улут экени Кремль төбөлдөрүнүн куйкасын буруштурду. Россия бийлиги бүгүн согушту согуш деп атаган өз жарандарына каршы репрессиялык саясатын күчөттү. Мындай агрессияны бүтүндөй цивилизациялуу коом колдоп аткан жок. Тескерисинче аяосуз айыптоодо. А биздечи, бизде өз эгемендигин кесир кылган жарандар чыкты. Мы за спецоперацию против нацистов! В 2014 году отряды штурмовиков изменили судьбу Украины и взяли вооружение откровенно на нацистскую и неонацистскую идеологию. Биз Россияны гана колдоого тийишпиз деген маанайлардан улам эгемендигибиз чоң коркунучтуу экени ачык болуп калды. Ал тургай Россиянын куралдуу аскерлеринин арасында кырчындай жигиттерибиз өзүбүздүн жарандар курман болууда. Алардын сөөгүн узатуу зыйнатында эгемен Кыргызстандын желеги көтөрүлгөн кандай түшүнсөк, өз эгемендигибизге доо келтирүүгө эмнеге жол беришибиз керек? Туубул, жөн эле чүпүрөкпү же жалаякпы? Анын ыйыктыгы эмнеде? Туубул, эгемен Кыргызстаныбыздын эң башкы ыйык сыймыктарынын бири, эң башкы ыйык символу, элибиздин ыйык сезимин ойготкон дөөлөт. Эмнеге ал Россия үчүн канжарын берген аскерлердин сөөгүн узатуу зыйнатында желбиреши керек? Кыргызстандын расмий бийлиги эмнеге буга жол берүүгө тийиш? Мамлекеттик туубуз эмне үчүн тышкы саясаттын таасирине баш ийген өз жанын башка мамлекет үчүн курмандыкка чалгандар үчүн желбиреши керек? Мен Олжобай Шакир жаран катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдон ушул суроого жооп алгым келет. Кыргызстандык мекендештерибизге кайрылгым келет. Биз эмнеге эгемен өлкөбүздүн туусун коргоого ар намысыбыз жетпейт? Эмне Кыргызстаныбыздын желеги жөн эле чүпүрөкпү же жалаякпы? Жолумуздар кандай?